Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Продолжим урок русского языка. Саламатсыңарбы, урматтуу 9 класстар? Орус тили сабагын улантабыз. Ребята, как вы сами знаете, в 8 классе из главы «Синтаксис» вы изучали и получали достаточно информации о предложениях и о простых предложениях. В 9 классе будем изучать сложные предложения. Итак, тема сегодняшнего урока – сложное предложение. Балдар, өзіңер білгендей 8 класстасылар, орыс тілінің синтаксис бөлімінен сөйлем жана жөнөкөй сөйлемдер боюнча кеңири маалымат алгансыңар. 9 класста татаал сөйлемдер боюнча билим аласыңар. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы татаал сөйлем. План урока. Повторение пройденных тем, новая тема, упражнение для закрепления новой темы, домашнее задание, итог урока. Сабақтың планы: өтілген темаларды қайталоо, жаңы теманы бышыктоо үчүн көнүгүү, үй тапшырма, сабакты жыйынтыктоо. Ребята, давайте вспомним, что такое синтаксис, что такое предложение. Давайте вспомним о простых предложениях, которые мы изучали в 8 классе. Балдар, синтаксис деген эмне? Сөйлем деген эмне? Жана жалпы жөнөкөй сөйлемдер боюнча 8 класста алган билимибизди эстеп кайталайбыз. Синтаксис – раздел науки о языке, который изучает словосочетания и предложения, правила их построения. Предложение является основной единицей синтаксиса. Синтаксис тил илиминде сүйлөмдүн түзүлүшүн, сөз айкашын жана сүйлөм мүчөлөрүн окутуучу грамматиканын бир бөлүгү. Сүйлөм синтаксистин изилдей турган негизги маселелеринин бири. Предложение – это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Законченность предложения выражается перерывом в речи, а на письме обозначаются знаками препинания. Каждое отдельное предложение на письме начинается с большой буквой. Айрым бир бүткөн ойду билдирген сөз жана сөздөрдүн тизмеги сүйлөм деп аталат. Сүйлөө кебинде сүйлөм айтылып бүткөндө бир аз тыныгуу жасалат, ал эми жазууда сүйлөмдүн аягына тиешелүү тыныш белгилери коюлат. Ар бир жаңы сүйлөм баштамга менен башталып жазылат. Простое предложение – это слово или сочетание слов, которое выражает законченную мысль и имеет одну грамматическую основу. Грамматикалык жактан бир гана негизге ээ болуп, бүткөн ойду билдирген сөз жана сөздөрдүн тизмеги жөнөкөй сүйлөм деп аталат. Типы простых предложений по структуре. Двусоставное. Имеет два главных члена. Например, закончилось красное лето. Односоставное. Имеет один главный член. Например, похолодало. Нераспространенное. Нет второстепенных членов. Например, закончилось лето. Распространенное. Есть второстепенные члены. Например, закончилось красное лето. Полное. Нет пропущенных главных или второстепенных членов. Например, холода на пороге ждут. Неполное. Пропущены главные или второстепенные члены. Например, на пороге холода. В безличных предложениях имеется лишь сказуемое и не может быть подлежащего. Например, на дворе холодно. В этом предложении отсутствует подлежащее. Слово «холодно» – это сказуемое. Жөнөкөй сүйлөмдөр түзүлүшү боюнча төмөнкүдөй болуп бөлүнөт. Баш мүчөлөрдөн толук түзүлгөн сүйлөм эки тутумдуу сүйлөм деп аталат. Ал эми баш мүчөлөрдөн бирөө эле катышкан сүйлөм
бир тутумдуу сүйлөм деп аталат. Балдар мисалдарга көңүл бурабыз. Закончилось красное лето. Кыргыз тилине которобуз. Жай саратан аяктады. Бул сүйлөмдө закончилось сүйлөмдүн баяндоочу, орус тилинде баяндоошту сказуемое деп айтабыз. Лето бул сүйлөмдүн ээси, орус тилинде ээни подлежащее деп айтабыз. Кийинки сүйлөм, мисалы, похолодало. Суутtu бул бир тутумдуу сүйлөм, анткени сүйлөмдө жок, ал баяндооштон гана турат. Баш мүчөлөр аркылуу гана түзүлгөн сүйлөм жалаң сүйлөм деп аталса, ал эми баш жана айкындооч мүчөлөрдөн түзүлгөн сүйлөм жайылма сүйлөм деп аталат. Баш жана айкындооч мүчөлөр толук камтылып түзүлгөн сүйлөм толук сүйлөм деп аталат. Ал эми сүйлөмдө же баш мүчө, же айкындооч мүчө камтылбаса, ал кемтик сүйлөм же толук эмес сүйлөм деп аталат. Ал эми баяндооштон гана түзүлгөн сүйлөм жаксыз сүйлөм деп аталат. Чтобы выразить одну сложную мысль, 2, 3 и больше предложений могут соединяться вместе. Вот 2 простых предложения. Пошел дождь. Мы ушли домой. Они могут соединиться в одно сложное предложение. Например, пошел дождь, и мы ушли домой. Или мы ушли домой, потому что пошел дождь. Эки же андан ашык сүйлөмдөр биригип, татаал сүйлөмдү түзөт. Мисалдарды карайбыз, балдар. Биринчи сүйлөм. Жамгыр жаады. Экинчи сүйлөм. Биз үйгө кеттик. Бул эки сүйлөмдү бириктирип, биз татаал сүйлөм түзө алабыз. Жамгыр жаады жана биз үйгө кеттик. Же болбосо, биз үйгө кеттик, себеби жамгыр жаады. Сложное предложение выражает сложную мысль, и в нем можно выделить 2 или несколько простых предложений. Например, лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела. Здесь можно выделить 3 простых предложения. Первое предложение – лошади тронулись. Второе предложение – колокольчик загремел. И третье предложение – кибитка полетела. Татаал сүйлөм татаал ойду же маанини билдирет. Жана ал татаал сүйлөмдү бир канча жөнөкөй сүйлөмдөргө ажыратса болот. Мисалы, аттар кыймылдады, коңгуроо шыңгырады, араба жүрдү. Бул татаал сүйлөмдү биз 3 жөнөкөй сүйлөмгө ажырата алабыз. Биринчи сүйлөм жөнөкөй, аттар кыймылдады. Экинчи жөнөкөй сүйлөм коңгуроо шыңгырады. Үчүнчү жөнөкөй сүйлөм араба жүрдү. Ребята, обратите внимание на следующее предложение. Когда страна прикажет быть героем, у нас героем становится любой. Здесь выделяется 2 простых предложения. Первое предложение – когда страна прикажет быть героем. Второе предложение – у нас героем становится любой. Балдар, кийинки сүйлөмгө көңүл бурабыз. Өлкө баатыр болууга буйрук берди. Биз баатыр болууга четтен даярбыз. Бул татаал сүйлөм 2 жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлдү. Биринчи жөнөкөй сүйлөм бул өлкө баатыр болууга буйрук берди. Экинчи жөнөкөй сүйлөм биз баатыр болууга четтен даярбыз. В состав сложного предложения могут входить не только личные, но и безличные предложения. Например, небо было пасмурно, но дождя не было. Второе простое предложение в составе этого сложного – безличное. Татаал сүйлөмдөрдүн курамы жактуу гана эмес, жаксыз сүйлөмдөр аркылуу да түзүлөт. Простые предложения соединяются в сложные как при помощи союзов,
так и без союзов. Например, с союзом. Кеңеш написал диктант без ошибок, и учительница поставила ему 5. Без союза. Светлеет воздух, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. Демек жөнөкөй сүйлөмдөр байламталар аркылуу биригип татаал сүйлөмдү түзөт. Ошондой эле байламтасыз да биригип татаал сүйлөмдү түзөт. Мисалды карайбыз балдар. Кеңеш диктантты катасыз жазды. Жана мугалим ага 5 деген баа койду. Биринчи жөнөкөй сүйлөм. Кеңеш диктантты катасыз жазды. Экинчи жөнөкөй сүйлөм. Ага мугалим 5 деген баа койду. Бул эки жөнөкөй сүйлөмдү жана деген байламта бириктирип татаал сүйлөм түзүлдү. Таза аба, ачык асман, аппак булуттар, жапжашыл талаалар. Бул байламтасыз татаал сүйлөм. Ребята, сегодня вы получили достаточную информацию о сложном предложении. Давайте теперь поработаем самостоятельно. Упражнение 278, страница 177. Составьте из каждой группы простых предложений сложные предложения. Запишите их. Балдар, бүгүн силер татаал сүйлөмдөр жөнүндө жетишерлик деңгээлде маалымат алдыңар. Эми өз алдынча 177 беттеги 278 көнүгүүнү аткаргыла. Жөнөкөй сүйлөмдөрдөн татаал сүйлөмдөрдү түзүп, дептериңерге жазгыла. Закончили, ребята. Молодцы. Перепроверьте свои работы еще раз и перепишите в тетради. Балдар, тапшырманы аткарып бүткөн болсоңор, бир катар текшерип чыгып, анан дептериңерге көчүрүп алгыла. Ребята, подведем итог урока. Сложное предложение – это предложение, состоящее из двух и более грамматических основ, соединенных одно целое по смыслу и интонационно. Союзное. Простые предложения соединяются в сложное с союзами или с союзными словами. Например, наступила зима, и дни стали короче. Бессоюзное. Простые предложения соединяются в сложные интонацией, без союзов и союзных слов. Например, наступила зима, дни стали короче. Балдар, сабакты жыйынтыктайбыз. Демек татаал сүйлөм бул эки же андан көп жөнөкөй сүйлөмдөн түзүлөт. Анын тутумундагы сүйлөмдөр маанилик жактан да, грамматикалык жактан да өз ара байланыштуу болуп, бүтүн бир ойду билдирет. Байламталуу татаал сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөмдөрдөн байламталар жана байламта сөздөр аркылуу түзүлөт. Мисалы, кыш келди жана күн кыскарды. Байламтасыз татаал сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөмдөрдөн интонация аркылуу байламтасыз жана байламта сөздөрсүз түзүлөт. Мисалы, кыш келди, күн кыскарды. Домашнее задание. Параграф 48. Сложное предложение. Упражнение 279, страница 178. Составьте из групп слов предложения. Запишите их. Найдите союзы, при помощи которых соединяются простые предложения в сложные, и подчеркните их. Үйгө тапшырма. 48 параграф. Татаал сүйлөм. Китебиңердин 176-77 беттери. Китебиңердин 178 бетиндеги 279 көнүгүүнү аткаргыла. Сөздөрдүн тобунан сүйлөмдөрдү түзгүлө. Сүйлөмдөгү байламталарды аныктап, астын сызгыла. На этом урок окончен. Ребята, в дистанционном обучении будьте активными в WhatsApp-уроках. Спасибо всем за внимание. До свидания.
Сабақ соңына шықты. Балдар, аралықтан оқытууда WhatsApp сабақтарға активтүү катышкыла. Көңіл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.